Ертеңгі муынға бүгінгіден жақсы күн өткізіп береді деген. Келешегім. Gece Kıranın Manas Kağançındın bejinin çapkanda Манас деген маалымат майданын түзүшүбүз керек экен. Анан Манас деген маалымат майданында атайын даярдыктары бар журналисттерибиз кызмат кылып иштеши керек экен. Манас деген маалымат майданы ар дайым жаңыланып турган, иштеп турган, мындай бир жаңылануу биз айтып атпайбызбы? Азыр бардык нерсени жаңы тил менен жеткириш керек экен. Мурунку ыкмалар эскириптир. Анан ошол Манас деген маалымат майданында жаңы ыкмаларды пайдаланып, Манасты түпкүрүнө чейин элге жеткирип, элден ашып эл аралык деңгээлге чыгарып, анан жанагы эң бир бийик идея, биригүү деген бийик идеянын тегерегинде азыр сөз кылсак өтө бүгүнкү шартка, талапка ылайык экен да. Анткени азыр өзүбүз көрүп турабыз, ааламда ушу алкымдан алган учурда чоң дүйнөлүк чакырыктар туруп атат. Өлкө коопсуздугу эмес, жалпы адамзат коопсуздугу маселе болуп аткан учурда Манаста айтылган ойлордун баары ушунчалык актуалдуу, ушунчалык бүгүнкү күндүн өтө мындай бир оор суроолоруна жооп берет. Анткени башканы коюп Манасты айт дейт кыргызда. Анан ошо Манасты айтаарда аны кантип айтабыз, каягынан баштап айтабыз, кайсы тегинен чоюп айтабыз деген маселе туулат. Анан ошондо ушул биздин журналисттерибиз бүгүнкү күндүн булар деген окуя жаратуучулары. Булар жазса, булар айтса окуя болот, ал бар демек. Азыр жалаң бардык иш, бардык аракеттер ушул журналист менен блогерлердин колуна түшүп калды. Чындыгында сөз барктабай калдык, сөз тыңшабай калдык, бири-бирибизди укпай калдык. Мына ушул Манас десек, бири-бирибизди балким угуп баштайбыз. Балким ушул Манаска келгенде балким биздин пикирибиз бир жерден чыгат деген баягы жакшы изги тилек менен ушул иш-чараны баштап отурабыз. Бул биринчи эле эмес, буга чейин дагы мына ушундай семинар тренингтерди маалымат машыгуусу деп атап койдук. Ушундай маалымат машыгууларды өткөрүп, пикир алмашып, суроолор болсо ошол суроолорго жооп тапканга аракет кылып атабыз. Бул Манас улуттук академиясынын мындайынча айтканда Манас маалымат майданын түзүп, анан ага бир мындай Манас деген улуу маалымат жүрүшүн баштайлы деген бүгүнкү ушул